Коррупция менен аёлсуз күрөш күч алды. Ири жемкорлук схемасын ишке ашырган Матраимов кайрадан камакта. Оштогу жылуулук мекемесинин кызматкерлери жең ичинен сүйлөшүп алып, Ош шаарындагы ири объектилерге жылуулук берип келген. Мыйзамсыз аракетти УКМК аныктап чыкты. Эми уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү шайлоого катыша албайт жана ири кызматтарды ээлей албайт. Керек болса мамлекеттик кызматтарга коюш деп ошол чечип калды. Кайсыл адам депутаттыкка барыш керек, кайсыл адам депутат болуш керек, ошол чечип калды. Мактап барып жардан ары түрткөндөрдүн амалы алты эшекке жүк. Сооронбай Шариповдун кемчилигин көрө албайт. Көргөн жок, мына көзүн тостойтуп кукладып алып. Ошондо көзүн чекчеттирип быда катачылын көргөн жокмун деп. Ош шаарында бир жаш баладан Кавасаки синдрому аныкталды. Учурда абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Буга байланыштуу Ош шаарында балдар өлүмү көбөйүп жатат деген маалымат тараган. Маалыматты шаардык бийлик четке какты. Илдет боюнча Ош шаарында абал туруктуу. COVID-19 илдетинен акыркы суткада 3 киши көз жумду. Алар Бишкек шаарында даарыланып жаткан. Өлкөдө 83 киши коронавирус илдетин жуктуруп алды. Илдетке кабылгандардын көбү Бишкек шаарында. Ал эми стационарда 411 бейтап даарыланууда. Алардын ичинен 8 адамдын абалы канааттандырарлык, 271 орточо, 115 оор жана 17 өтө оор абалда. Ош шаарында Кавасаки синдромуна шектелип 3 бөбөк түшкөн. Анын бирөөсү Кавасаки синдрому экени аныкталган. Учурда абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Жаш балдар арасында январь айынан бери коронавирус катталган жок. Биздин ооруканага кайрылган бир орунду биз синдром Кавасаки коюп, консилиум жасап, бардыгын немесин коюп, анан ошо межобластной детский клинический больницага которуп бердик. Ковид менен органдар менен контакт болсо же легкий формада мындай немеде өтсө балдарда ошо 3 жумадан кийин анын баягы Кавасаки подобный синдром пайда болот да. Учурда Ош шаарында пневмония менен 100 бала дарыланууда. Андагы дарылангандар дайыма кездешүүчү, өпкө сезгенүүсүнө кабылгандар. Ал эми бөбөктөр арасында ковид илдетине чалдыккандар 8% гана түзөөрүн айтышат. Балдар арасында вирустук ооруларга чалдыгып, алардын кабылдоосу болуп эсептелген өпкө сезгенүүсү оорусу абдан көп. Бул дагы оңой оору эмес. Набыт болуп калган балдар единичный, бирден экиден эле болду. Эмне үчүн дегенде алар мындай жөнөкөй эле таза бала келип ковид менен набыт болуп калган жок да. Алардын өздөрүнүн өнөкөт оорулары болду. Балдар арасында пневмония илдети көп катталууда, бирок дарыгерлер оору адатта ушул айларда күчөй турганын айтып, элди дүрбөлөң түшпөөгө чакырды. Ал арада Ош шаарында шаарга жакын жердеги көрүстөнгө бир жуманын ичинде эле 20 бала коюлганы социалдык тармактарда талкууга алынды. Бирок шаардык мэрия бул жалган маалымат экенин тастыктады. Акыркы январь айынан бери балдар арасында өлүм каттала элек. 2 күн мурда социалдык тармактарда, айрым сайттарда ушундай маалымат чыкты. Биз маалымат чыгарып менен реакция кылып тактадык. Бул маалымат чындыкка дал келбейт. Акыркы айларда негизи январь айынан бери андай бир массалык өлүм, же баягындай оорулар, пневмония менен каза болуп, же андай оорулар балдардын арасында өлүм катталган жок. Демек бул маалыматты биз толук айта алабыз, бул такталбаган туура эмес маалымат. Ушул жылдын январь айынан баштап ар түрдүү оорулар менен 386 бала ооруканадан дарыланып чыккан. Дарыгерлер ооруну алдын алуу үчүн гигиенаны жана санитардык талаптарды сактоону эскертишет. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош. Райымбек Матраимов экинчи ирет камалды. Кийинки кезекте Кубанычбек Жумалиев турары айтылууда. Эки тең мамлекеттик кызматта туруп, күмөндүү жолдор менен эсепсиз байлык топтогон эски атка минерлердин сап башында турат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул башталыш экенин, жакынкы 10 күндө ушул сыяктуу 10 чиновник кармаларын билдирди. Мындай билдирүү бир катар атка минер саясатчыларды сестентүүдө. Айтылган ондукта кимдер бар? Кенен кийинки материалда. Болбойт дагы. Biz ana tıp-tıy bılgıl yok kılamız.
Ооруканадан чыккан Камчыбек Ташиев дароо Баткен облусунун чек ара аймагына барып, эл менен жолугушкан. Анда УКМК төрагасы мурдагы иштерин улантарын, жакынкы күндөрү онго чукул аттуу башты чиновниктер камаларын билдирген. Алардын баары мыйзамсыз баю, коррупция беренелери боюнча жоопкерчиликке тартыларын кошумчалаган. Демек, мамлекеттин эсебинен байыган атка минерлерди тизгиндөө иштери жанданат. Президентimiz ушундай талапты койгон. Биздин мамлекетибизде, биздин коомубузда эч кандай коррупционер калбаш керек. Акыр аягына чейин ар бир коррупционердин түйүнө жетебиз. Так? Аны үчүн өзүбүз таза болушубуз керек. Мен таза болбосом, кантип мен ошол коррупционердин алдына чыгып алып, мен сенин түйүңө жетем деп айтат экем. Көп өтпөй мурдагы бажы кызматкери Райымбек Матраимов УКМКда сурак берип жатканы белгилүү болду. Матраимов биринчи кармалганда коррупция беренеси боюнча соттолсо, бул ирет кылмыштуу кирешелерди адалдаштыруу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Баш коргоо чарасы каралганга чейин 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Матраевдин соту боюнча мен ошону алыс жакта жүргөндө уктум. Анын банк эсептерин, үй мүлктөрүн сот бошотуп жибериптир деген маалыматты уктум. Бүгүн кечинде барып ошол маалыматтарды барып топтоп документтерди бир сырай карап чыгам. Так. Мен ойлойм, Матраев боюнча мен эртеңден баштап чара көрөм го деген ойдойм. Ошентип Камчыбек Ташиев айткан кармалып жоопко тартылчу 10 чиновниктин сап башында Матраимов экени белгилүү болду. Экинчи катарды Кубанычбек Жумалиев толукташы керектиги коомчулук тарабынан буга чейин айтылып келген. Аскар Акаев президент кезден премьер-министрликте аркалаган Жумалиев өмүр бою мамлекеттик кызматта туруп кантип байыган деген суроо ачык бойдон келет. Премьер-министр болуп келген Жумалиевди угатасыңар да, көрүп атабыз телевизордо. Ошол киши премьер-министр болуп иштеген. Негизи көрсөткөнүнө айтканына караганда Кыргызстандын жарым жерин алып койгон бул. Бүт эле тууган уругуна, аялына, бардыгына жазылган да. Мына азыр сурак берип атат. Кыргызстандын мамлекеттин ушул акыбалга келип калышына ушулар күнөөлүү. Ар бир бийликке келген кыргыздын атуулу ушул убакка чейин ойлонгон эмес. Ойлонгону мына азыр Камчыбек Ташиев менен Садыр Нуркожоевдор. Бүгүн Райымбек Матраимовдун тарапташтары митингке чыгышты. Кичи мекени Кара Суу районунда 100гө чукул жарандар чогулган акция Бишкек шаарында дагы уланды. Мында чыккандардын арасынан Мекеним Кыргызстан партиясынан депутаттыкка ат салышкандарды көрүүгө болот. Матраимов тергөөдө соттук отурумда дагы коррупциялык схема боюнча тагылган күнөөлөрдү өз мойнуна алган жана келтирген чыгымдарды төлөп берүүгө макул болгон. Тергөө менен кызматташаарын билдирген. Мындан улам паракор экенин моюндап жаткан жаранды колдоп митинг уюштуруу сынга кабылды. Жооп берип элдин астында ошолор эле эл анан биз эле эмеспизби? Биз дагы элбиз керек болсо. Ошон үчүн мына ушул нерселерди айтып койсоңуздар, элдин атынан көрүнгөн эле жерде митинг уюштуруп, көрүнгөн жерде эле ушул 4-5 болуп эле көчөдө чыгып алып митинг уюштурабыз деп туруп мындай кылышы мага мисалы үчүн жакпайт да. Тукумдан кыр чыгарбасын. Айрым уяты жок ушакчы жигиттер жаактарын тыйсын. Азырынча Матраимовдун баш коргоо чарасы карала элек. Мурда 1-май райондук соту судья Дыйканбаева анын чет өлкөгө чыкпоо сыяктуу чектөөлөрүн алып салган. Бул жолу соттун чечими кандай болору белгисиз. Кошумчалай кетсек, УКМК тарабынан жакында 2 айдан бери издөөдө жүргөн Кремтөбөл Кадыр Досонов кармалган. Комитеттин төрагасы өз сөзүндө жемкорлор менен биргеликте коомду мыйзамсыз иш алып барган чоң муштумдарга дагы эскертүү берип, УКМК баштаган аyoolsuz күрөш уланып жаткандыгын дагы бир ирет эскертип өттү. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош жылуулук электр борборуна коммерциялык объектилерди мыйзамсыз кошуу фактысына байланыштуу сотко чейинки өндүрүш ачып, иликтей баштады. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, жылуулук электр борборунун жетекчилери коммерциялык чарбалардын ээлери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, техникалык эрежелерди жана капиталдык курулуш параметрлерин бузуп, Ош шаарындагы ири объектилерге жылуулук берип келген. Анын ичинде коомдук мончолор, спорт залдар, медициналык клиникалар жана көп кабаттуу үйлөр мыйзамсыз туташтырылганы аныкталган.
Баштапкы жыйынтыктар көрсөткөндөй, көрсөтүлгөн коммерциялык мекемелерден түшкөн акчаны жылуулук электр борборунун жетекчилери жана айрым кызматкерлери өздөрү алып турган. Ош жылуулук электр борборунун бул коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул факт боюнча тергөө иштерин улантууда жана жылуулук электр борборунун ишмердүүлүгүндөгү ушуга окшош фактыларды аныктоо боюнча иштерди алып барууда. Экинчи борбор каланын жашоочуларына жылуулуктун негизинен ушул Ош жылуулук электр борбору менен шаардагы жылуулукту камсыздоо ишканасы жеткирет. Уюшкан кылмыштуу топтун курамында кылмыш жасагандар же ага байланышы барлар саясий кызматтарга талапкерлигин кое алышпайт жана шайлоого катышпайт. Бул боюнча мыйзам долбоору Ички иштер министрлиги тарабынан сунушталып жатат. Шайлоо боюнча жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет тууралуу конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизилгени маалым болду. Бул демилге колдоого аларлык дешет эксперттер. Бирок аны ишке ашыруу механизмдери болбосо натыйжа берерине күмөн санагандар көп. Темага кенен Клара Кудайберген токтолот. Кыргызстанда 2000ге жакын уюшкан кылмыштуу топ бар. Ал топтордун айрым мүчөлөрү соңку жылдары саясатка аралашып, мамлекеттик кызматтарда парламентте отурат. Бул эч кимге жашыруун эмес. Өлкө эгемендүүлүктү алган жылдары уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү басымдуулук кылып келген. Өз өмүрүн тобокелге салгысы келбегендер бул тууралуу билип турса да ачык айта албаган. Коркушат эл. Ачык айткандан коркот, кээ бирок да бирөөлөр келип коркутса аларды кайта айтып, органга барышка коркот. Кылмыш менен алек болгондор, мурда иштегендер, качып четке кетип, чет өлкөдө келбей качып жүргөндөрдүн силер өзүңүздөрдөн бизден жакшы билесиңер. Алардын ичинде биздин даже президенттер жана алардын тегереги семьядагылар да бар да. Ошол жумуштагы деңгээлде болбой атат да. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү криминалдык акчаларды легалдаштыруу үчүн саясий партияларга, коомдук кыймылдарга кирип алганы ачык. Соңку жылдары криминал чөйрөсүнүн өкүлү жок, бир да парламенттик шайлоо өтпөй калган. Мындан улам Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү же ага байланышы барлар саясий кызматтарга талапкерлигин кое албай тургандай мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Ички иштер министрлиги президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет тууралуу конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, анда уюшкан кылмыштуу топтун курамында кылмыш жасагандар же ага байланышы барлар саясий кызматтарга талапкерлигин кое алышпайт. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн жана аларга байланышы бар адамдарды президент жана парламенттик шайлоого катыштырбоо сунушталууда. Мындан сырткары мыйзамга уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жергиликтүү кеңештин депутаты болбогондой жана мамлекеттик муниципалдык кызматтарга дайындала албагандай өзгөрүү кирүүдө. Ички иштер министрлиги билдиргендей, мындай кызматтарга соттолгон адамдар, анын ичинде уюшкан кылмыштуу топтордун курамында болгондор дайындалбаш керек. Ушул эле категорияга кылмыштуу топтордун кызыкчылыгын коргоп кылмыш кылгандар же Ички иштер министрлигинин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тургандар да кирет. Эксперттердин пикиринде Ички иштер министрлигинин мындай демилге көтөрүп чыкканы жакшы, бирок аны ишке ашыруу механизмдери барбы деген суроо турат. Себеби уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экенин аныктап, далилдөө оңойго турбайт. Бул уюшкан кылмыш тобуна кимдер кирет жана ал кантип далилденет. Жөн эле эрке жазып койсок, уюшкан кылмыштардын тобуна киргендер кирбейт деп койсок, аларды далилдей албасак биз эч жокко чыгат да. Ушулардын баардыгы ошентип көрсөтүлүш керек. Мурда соттолгон адамдар, уюшкан кылмыштын топтору бул жерден кирүүгө болбойт деген бар. Ал анткени ал кызматка кирип атканда атайын ошо информацион центр деп коет, биздин маалымат центри бар да. Ошо маалымат центрден требования менен мындайча айтканда аныктама алышат. Октябрдагы элдик толкундоолордон кийин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчилигинде келген Камчыбек Ташиев да кылмыштуу дүйнө жана крим төбөлдөр менен аеосуз күрөштү баштаган. Алардын айрымдары колго түшүрүлгөн. Анын натыйжасында УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 2020 жылы 10 айда мамлекеттик мүлктү талаптоногондор, бюджетке зыян алып келгендерден 116 миллион сом өндүргөн. Ал эми быйыл 3 айдын ичинде бюджетке 3 миллиард сом кайтарылды. Мамлекетибизде уюшкан кылмыштуулук топ баарын башкарып калган. Баарын башкарып калган. Керек болсо мамлекеттик кызматтарга коюштук ошол чечип калды. Кайсыл адам депутаттыкка барыш керек, кайсыл адам депутат болуш керек ошол чечип калды. Кайсыл бизнес өнүгүш керек, ким бизнес кылыш керек ошол чечип калды. Мындан ары андай болбойт. Положенец, смотрящий, вор в законе деген биздин коомубузда болбойт мындан ары.
Ким вор закон болгысы келсе, бар башка өлкөгө жашасын. Камчыбек Ташиевдин айтымында коррупция мамлекеттик структураларда гана эмес, бизнесте да бар. Bir biznesmen 7 контейнер алып келиптир. Кытайдан. Железный дорога аркылуу. Болгону 100гө жетпеген телевизор деп алып келген 7 контейнерин. İçini açıp karasaq 7000 televizor çıkıp atады. 7000. Mına mamleketke kete turgan büdjetin akçası. Oşonun negizinde ele mına bugün 30 milyon akçаны төлөп atады. Мындай нерселер көп. Көптөгөн бизнесмендерибиz төлөбөйт. Мына Podium деген магазин. İçinde 140 milyonluk товар бар экен. Айына 4000 сом гана налог төлөйт экен. Ошол жок дегенде 1 миллион төлөп туруш керек эле айына. Туурабы? Өлкө кирешесинде кылмыш чөрөсү тескеп калгандыктан бюджетке ири суммадагы салыктар түшпөй калып жатат. Жада калса укук коргоо органдарынын кызматкерлери да банги заттарды соодалоого катыштыгы бар экендиги тууралуу маалыматтар бар. Уюшкан кылмыштуу топтун кулачын жайып баратканы мамлекеттин жана коомдун коопсуздугуна коркунуч жаратып келет. Клара Кудайбергенова, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек. Аз уақыт мурда гана Сооронбай Жээнбековду ай күнгө теңеп, эми андан оомат кеткен соң анын кемчиликтерин айтып чыккан Дастан Жумабековго коомчулуктун сыны көп болууда. Аны менен катар эле Бишкек шаарын аз уақыт башкарган Балбак Төлөбаев да кайсы бийлик келбесин этегине жагышып алмай адаты дагы да уланууда. Кошоматчылык кылып мактап барып жардан ары түрткөн жагдай кыргыз саясатында кесипке айланып калган. Кошоматчылардын козголгон амалдарына кабарчыбыз Сапар Акунбеков токтолот. 2017 жылдын 18 сентябрында Франкфурттун Майами шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатып өткөрүү байланыштарын каржылоо долбоору боюнча Кыргыз парламентиндеги төрагалардын ичинен эң чабалы Дастан Жумабеков болуп калды. Аны көпчүлүк төрага катары кабылдабай, ар бир сүйлөгөн сөзү талкууга калчу. Дастан Жумабеков 2010 жылы Атажурт партиясынын лидерине жагынып жүрүп депутаттыкка жеткен. Атажурт партиясынын ошол кездеги лидерлери Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевке Атамбаев тарабынан кылмыш иши козголгондо, дароо алко магнат Шаршембек Абдыкеримов тарапка ооп, анын эшигин сагаалап жүрүп 2015 жылы Кыргызстан партиясы менен депутаттык мандатка жеткен. 2017 жылы Атамбаевдин колдоосу менен парламент төрагасы болгон. Андан кийин президент Сооронбай Жээнбековду мактап, аны кемчиликтери жок деп сыпаттап келген. Сооронбай Шариповичтин эң артыкчылыгы бул бүгүнкү күндө эбегейсиз коррупция менен күрөшүү. Андан кийин Кудайдан элден корккону. Кемчилигин Сооронбай Шариповичтин кемчилигин көрө албай атам. Жумабеков бул оюн узакка создуктурган жок. Ал Жээнбеков тактыдан алынгандан соң кайра ой өзгөрүп, кезегинде коомчулуктун кайрылуусуна көңүл кош болгонун кемчилдиги деп пикирин өзгөрткөн. Кемчиликтердин балким ошол кээ бир коомчулукта айтылган кайрылууларга балким ошол убакытта көңүл бурбай койгондугунан болушу да мүмкүн да. Жумабековдун мындай эки жүздүү ойлору коомчулукта жаңылык катары деле кабылданбай калган. Анткени Жумабеков бийликтеги адамга жагынуунун амалын жакшы колдоноорун айтышат. Сооронбай Шариповичтин кемчилиги жок. Көргөн жок, мына көзүн тостойтуп кукладой болуп. Жанагы үйлөнүү тойлордо машина астына куклаларды коюп алат го. Ошондо көзүн чекчеттирип, бөдө катачылыгын көргөн жокмун деп. Сооронбай Шарипович кызматтан кетти, эми ушундай деп айткан. Мындай адамдар беттери жок да. Жумабековдардын фамилиясын булгап атат, бир тууганын аттарын булгап атат, талас элин, өзүн айлапай элин баарын булгап турган заманда бул. Мындай адамдар негизи жолбош керек, саясатта болбош керек. Учурда кошоматчылар колдон келген аракетин ишке салышууда. Катарда кошомат кылуу жагынан Жумабековдон аш-сашып кем калбаган Бишкектин мурдагы мэри Балбак Төлөбаев да кайсы бийлик келбесин тилин жакшы табат. Төлөбаев 2004-2010 жылдары Бакиевтердин этегине жармашып жүрүп, президенттин иш башкармалыгынын биринчи орун басары болгон. Андан соң Шаршембек Абдыкеримовдун кареги менен тең айланып, Аю Холдинг компаниясынын президенти болгон. Кийин Бишкек мэриясына аппарат жетекчи болгон.
болгондон тарта Сооронбай Жээнбековду ай күнгө теңеп келген. Эми Жээнбековду да унуткарды. Биздин ишенимдүү булактарыбыздын маалыматына ылайык Балбак Түлөбаев азыркы тапта Түп районунун акимин ортого салып, Садыр Жапаровдун көңүлүн таба албай убара тартып жатыптыр. Бул Жээнбеков Сооронбай Шариповичти мен как адам катары аябай катуу сыйлайм. Бул киши аябай акылдуу киши. Мен атайын көл коюп атканда мен ал кишинин сөзүн эки кылбай иштешим керек деп. Анан ар бир келген бийлик эле ушундай кылып атат. Анан мына революция болду, революциядан кийин Садыр Нуркожоевичту мен абам, биз көлдүкпүз деген нерсе чыгып атпайбы. Анан буга окшогон трайбалисттер Кыргызстанда көп болуп атпайбы? Ким келсе, кимдин күчү болсо көлдүк боло калат. Эртең жалалаттык келсе жалалаттык боло калышы мүмкүн. Ошон үчүн эми мындай адамдардан баягы мен шаардыктарга эле айтат элем да, популистский нерседен артка кетип, кылган иштерине суроо бериш керек да. Түлөбаев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп турган чакта оозду ачырган куру убадаларды күн кур эмес берип келген. Бишкекти акыр чикирден тыңыраак тазалай албай жатып 5-7 метр бийиктикте боло турчу монорельс куруу долбоорун айткан. Мындай долбоорлор жөн эле популисттик кадамдар деп көпчүлүк Түлөбаевдин айткан сөздөрүнө ишеним арткан эмес. Көлгө кеткен поезддун үстүнө куруп койсо эмне биздин башыбыз жетпейби? Эмне биз япондордон, кытайлардан, өзбектерден эмне изген? Эмне үчүн жетим тобуну өзүбүз иштетип 1 жылда миллиард доллар түшсө мисалы, ошол акчага монорельсти көлгө чейин, биягын Кара-Балтага чейин алып бара албайбыз? Система бар да, иштеп атпайбы? Эмне үчүн коррупцияны токтотуп, өзүбүздүн кен байлыктарды иштетип, ошолорду кура албайбыз? Анан эми монорельс деген бул эми элдин бардыгы эле билет, баягы популистский нерселер эле депчи. Анан кийин жанагы маршруткалардын тарифи боюнча дагы бул популистский заявленияларды кылды. Мен март айында шаардык кеңешке киргизип туруп меселе кабыл алып берем депчи. Эми ар бир нерсени айтаарда ойлонуп сүйлөш керек да. Элди куруу убадалар менен ишендирип келген Түлөбаев ар бийликке жакын болуп чыга калган Дастан Жумабеков сымал атка минерлерден арылуу мезгили келди дешет. Мактап барып жардан ары түрткөн жагдайдан оолак болуу зарыл болуп турат. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7-канал, Бишкек. Судьяларды тандоо боюнча кеңеш тарабынан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун дарегине Нарын облусунун административдик сотунун бош судьялык кызмат ордуна дайындоо үчүн бир талапкер боюнча сунуш келип түшкөн. Тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан сунушталган талапкерге карата берилген кошумча материалдарды эске алуу менен Садыр Жапаров аны судьялык кызматка дайындоо боюнча кеңештин сунушуна макул болду. Президенттин тийиштүү жарлыктары менен Кудайбергенов Азиз Абылович жергиликтүү соттун судьялык кызматына дайындалып, ал Нарын облусунун административдик сотуна судьянын ыйгарым укуктарын жүргүзүү үчүн жиберилди. Жарлыктар кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргызстан үчүн Россиянын орду жана ролу жөнүндөгү маселе теориялык эмес, практикалык мүнөздүү экендигин баса белгилегим келет деп билдирди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өкмөттүк Слово Кыргызстана гезитинин бүгүнкү санына жарыяланган өзүнүн макаласында. Мамлекет башчысы тыгыз кызматташуу кызыкчылыгы негизинен биздин улуттук кызыкчылыктарга багытталарын белгиледи. Алар маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгын мындан ары чыңдоо, коопсуздукту камсыз кылуу, улуттар тынчтыкты жана ынтымакты сактоо, өлкөдөгү руханий жана гуманитардык тармактардын өнүгүшүнө түрткү берүү менен байланыштуу. Тарыхта кыргыз-орус элдердин ортосундагы мамилелерде эч качан бири-биринен алыстап кетүүгө өөлгө түзгөн көйгөйлөр жаралган эмес. Россия менен болгон алакаларды союздук жана стратегиялык өнөктөштүктүн эң жогорку деңгээлине жеткирүү багыты Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына жооп берет. Кызматташтыкты чыңдоонун башка бир жолу жок экендигине ишенебиз жана республиканын тышкы саясатында бул багыт негизги орунду ээлейт деп белгиледи президент. Биринчи вице-премьер Артем Новиков Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы агенттиктеринин өкүлдөрү менен онлайн форматта жолукту. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Алгач Новиков Бириккен Улуттар уюмуна COVID-19 пандемиясы учурунда гуманитардык жана техникалык жардам көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирген. Ан менен катары социалдык экономикалык кризистин кесепетин жоюуга ыкчам чара көрүү маселесин ортого салган. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азанина Ажилео
2021-2022 жылдары уюм тарабынан алкактык программасынын негизинде алгылыктуу суммада каражат бөлүнөрүн айткан. Жыйындын соңунда тараптар 10 мартка чейин 5 негизги багыт боюнча алкактык программаны иштеп чыгып, Кыргыз өкмөтүнө киргизүүгө макулдашты. Кыргыз өкмөтү Баткен облусуна өзгөчө статус берүү маселесин карап жатат. Анын максаты Кыргызстандын чек-ара аймактарын бекемдөө, улуттук коопсуздукту, аймактын бүтүндүгүн жана мамлекеттик чек-аранын кол тийбестигин камсыз кылууну көздөйт. Ошону менен бирге аймактагы калктын жашоо турмушунун сапатын жакшыртып, иш менен камсыз кылуу жагы каралган. Бул боюнча атайын программа иштелип жатканы маалым болду. Өзгөчө макамга ээ аймактын тургундары кандай жеңилдиктерге ээ болот? Кабарчыбыз кенен айтып берет. Баткен облусуна өзгөчө макам берилгени турат. Бул чек-ара аймактарында чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок тараптарга кыймылсыз мүлк сатууга тыюу салынат дегенди билдирет. Ал эми убактылуу жашап туруу жана иш жүргүзүүнү каалагандар өзүнчө белгиленген тартипте ишке ашырылат. Мындай макам чек-араны бекемдөө жана жергиликтүү элдин турмушун жакшыртуу максатында каралган. УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев да Баткен эли менен болгон жолугушууда буга азын-оолак түшүнүк берип өттү. Атайын токтоп даярдалып атат. Так, ошонун негизинде мен ойлойм, ушу Баткен облусунун губернаторуна атайын бир полномочияларды берип, ошонун негизинде ыкчам чараларды кабыл алууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Мыйзамга ылайык мындай макамы бар аймакта жашагандарга да социалдык колдоолор көрсөтүлүүгө тийиш. Туруктуу жашаган жарандарга мамлекеттик кепилдиктер, компенсациялар жана жеңилдиктер каралган. Бирок ал жеңилдиктерди алган соң мыйзамдын ченемдерин бузгандар жоопкерчиликке кириптер болушат. Баткен эли мындай өзгөрүүлөргө кубанып турат. Бирок ал кагаз жүзүндө калышы мүмкүн деген санаркоода жок эмес. Себеби 2012 жылы Баткен областынын 208 айылынын ичинен 69-на мындай өзгөчө статус берилип, бирок жеңилдиктерден дайын жок. Жардам болбосо, светтен, жер налигидан, жерге иштейли десек, коргонуубузга иштейли десек суу жок. Талаада 10 сотиктен үлүшүбүз бар, 10 сотик мен жаныңды бага албайт экенсиң. Аргасыздан жашап атабыз азыр кыйын заман. Өзгөчө статус берилип, ошол кагаз жүзүндө калбастан, мындай иш жүзүнө ашса, ошондо жакшы эле болмок да биздин эл үчүн негизинен. Мисалы, ошонун негизинде бизге электр энергиясы балким арзандатылса, анан пособиялар көтөрүлсө, мынандай айлык акылар көтөрүлсө жакшы болмок. Жергиликтүү серепчилердин айтымында Баткен облусуна өзгөчө статус берүү туура кадам. Бирок статус берилгендигине жараша элдин жашоосун жакшыртуу үчүн ири ишканалар ачылып, айлык акы жогору болушу керек, дейт серепчи Таштемир Эшалиев. Статус берилгенден кийин ошол аймак, мисалы жосом айыл дейлик, ошол жерде бир элге шарт түзүп бере турган ишканалар болуш керек. Айлык акылары көтөрүлүш керек. Эгерде Баткен облусуна өзгөчө статус берилсе, калкты иш менен камсыздоого толук жол ачылат. Андан да жаратылыш ресурстарын сактоону, өзгөчө статус алган аймактан Кыргыз Республикасынын жарандарынын миграциясын алдын алуу үчүн шарттар жакшырат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өзгөчө статуска ээ чек-ара аймагын өнүктүрүү жаатындагы өздөрүнүн милдеттерин жана башка артыкчылыктуу функцияларын аткарат. Ажамал Мурзадолат кызы, Манас Исмаилов, 7 канал, Баткен. Сузак айыл өкмөтүндө гектарлаган үлүш жерлер турак жай курууга сатылып кеткен. Жерсиз калган жашоочулар кайсы жакка кайрылууну билбей убара. Бир эле жер бир нече адамга сатылган жагдайлар да көп. Маселеге кенен кабарчыбыз токтолот. Сузак айыл өкмөтүндө жер сатып акча жасоо бизнеске айланды. Мындай пикирин билдирип, 7 каналга бир нече жаран кайрылды. Алар айыл өкмөт үлүш жерлерди турак жай куруу үчүн мыйзамсыз сатып жиберген дешет. Бул маселеге көп жылдан бери чекит коюла элек. Тескерисинче